Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек берүүсү. Бүгүнкү биздин маанилүү маектин темасы кепилдик фонду, анын ишмердүүлүгү туурасында болмокчу. Ал эми бүгүнкү студиянын коногу менен тааныштырсам, Токтосунов Канимет Асылбекович, кепилдик фондунун Баткендеги филиалынын директору. Саламатсызбы? Канимет Асылбекович, мына Кыргызстандын ошол финанс рыногунда ошол кепилдик фонду эң эле ошол жаш тарап катары айтсак болот, ишмердүүлүгүн жүргүзгөн уюм катары айтсак болот. Мына ошол 7-8 жылга кетип атат, быйылкы жылы. Ошол 8 жыл аралыгында ошол кепилдик фонду өзүнүн ишмердүүлүгүнү жалпысынан кандай жүргүзүп келатат? Ушунан сөз баштасак биринчи. Кепилдик фонд эң биринчи 2016 жылы түзүлгөн, 23 июнда, быйыл 8 жыл болду. Ошол башында регионалдык кепилдик фонддор болгон. 72 миллион сом менен баштаган, өзүнүн уставдык капиталы менен. Ар бир облуста бирден өкүлчүлүк болгон, представительство деп элечи. Андан кийин ушул 2-3 жыл өткөндөн кийин 2019 жылы представительствону өкүлчүлүктү филиалга айландырып, мурда бир эле адис иштечү, азыр эми 3 адис бар, буюрса ар бир облуста филиал болуп, ар бир облуста иштеп келе жатабыз. Эми биздин негизги эле максатыбыз бул ишкердикти колдоо, ишкерлер, дыйкандар, ошол эле юридикалык жактар каржыга муктаж болгондо, каржыга, банктарга кайрылганда, фонддорго кайрылганда аларда күрөө жетишпей калат. Ошол күрөө жагынан биздин негизги максатыбыз күрөө жагынан жардам берүү. Жогорку кеңеш өзүнүн мыйзамы менен бекитип берген бизге. Ошол ишкерлер банктарга кайрылганда ошол мыйзамдын негизинде биз ишкерлерге жардам бергенге даярбыз. Иштеп келе жатабыз ошентип. Жакшы, мына кепилдик фонду ачык сенеттик коому тарабынан кайсыл тармактарды көбүрөөк сиздер ушул колдоп келатасыздар? Ооба. Эми кепилдик дегенде эле кандай түшүнүк болот, гарантия орусча айтканда. Кепилдик бул эң биринчи ошол каржыга муктаж болгон, банкка кайрылган кардарлардын өздөрүнүн ошол каржылык келишимдин негизинде банктын алдында алган каражатты кайтарымдуулугун милдеттенмени өзүнө алат да. Ошол милдеттенмени тең бөлүшүү механизми менен биз дагы тобокелдиктерди жарымын өзүбүзгө алып, ишкердин банктын алдында болгон жоопкерчилигини бекиткен милдеттенмелерди биз өзүбүздүгө алып, банктын алдында ушундай милдеттенме алабыз. Жазуу түрүндө бекитилген, келишим түзүлөт. Бул жөнөкөй тилде айтканда, кепилдик бул күрөөнүн бир түрү. Банктар чоң суммага кардарлар кайрылганда алардан кепилдик күрөө сурайт. Ошол күрөө жетпей калат экен. Көп учурларда азыр инфляция баратат, күн сайын баалар өсүп, ошондо кардарлардын күрөөсү жетпей калат. Мисалы, чоңураак сумма сураганда, 3 миллион, 5 миллион чоң суммаларда кардарлардын күрөөсү жетпей калат экен. Ошондо сиздердин кепилдик колдоонун үлүшү канча пайыз болуп калат? Мисалы, эгер пайыздык чен менен ала турган болсок. Пайыздык чен менен биз 50-ге 50 иштешебиз. Бул мыйзамда бекитилген. 50% чейин кардар сураган сумманын 50%-на чейин биз кепил бере алабыз. Мисалга 3 миллион ала турган болсо банктан кардар, ошонун 1,5 миллионуна кардар өзү мүлкүн коет. Үй болобу, жери, дүкөнү, квартирасы, батири болобу, ошол өзүнүн мүлкүн коет, кыймылсыз мүлк. Калган жагын 50%-на чейин биз камсыз кылып беребиз. Кепилдик кылып беребиз күрөө түрүндө. Эми биздин күрөө бул эң жакшы күрөөнүн түрү. Эмне үчүн? Себеби бул күрөө биздин күрөөбүз банкта депозиттер менен камсыздандырылган да. Мындайча айтканда, биздин ошол банкта, мисалы Айыл банкта или же Элдик банкта биздин кепил каражаттарыбыз бар, депозит түрүндө коюлган, аманат түрүндө, ошол аманат менен камсыздандырылган болот. Акчалай түрдө. Бул эң жакшы күрөөнүн түрү да, ишкерлер үчүн. И банк үчүн дагы. Себеби акча менен камсыздалган күрөө.
Күрөөнүн эң жакшы түрү. Бул эми дүйнөдө кеңири колдонулат. Мисалы ошол эле Европа, Америкада, чыгыш өлкөлөрдө 50 жылдап, 80 жылдап кепилдик фонддор иштеп атат. Мисалы ошол эле Түштүк Кореяда 37 жылдан бери иштейт. Японияда 80 жылдан ашыптыр кепилдик фонддор иштеп атканына. Бизде болгону 8 жыл болду, бирок ага чейинки кадамдар ошол кепилдик системасы түзүлүүгө кадамдар болуп келген 2010 жылдан бери. И 2016 жылы официалдуу түрдө кепилдик фонд түзүлүп иштей баштаган. Эми негизи биз кайсы булактарды, кайсы багыттарды каржылайбыз? Бул сөзсүз түрдө мал чарба, дыйканчылык. Бул агросектор эң артыкчылык берилген, аялдардын ишмердүүлүгү сөзсүз түрдө колдонот. Өнөр жай, кайра иштетүү, туризм багыты, соода, кызмат көрсөтүү, билим берүү, медицина, бүт тармактар. Бүт ушул закондуу түрдө ишкерлер өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барган ишкерлерге биз кепилдиктерибизди бере алабыз. Кепилдиктер азырынча ушул көбүнчө ушул бизнести өнүктүрүүгө, ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө, мал чарба дыйканчылыкка, анан 2 жылдан бери үй алганга дагы жанагы госипотека компаниясы менен, мамлекеттик ипотека компаниясы менен үй алганга дагы баягы алдын ала төлөнүүчү первоначальный взнос, ошол баштапкы төлөмдүн 10%-ын биз камсыз кылып бере алабыз. Ошентип азыркы учурда 100дөн ашык биздин физикалык жактардагы үйлүү болуп калышты жарандарыбыз. Азыркы учурда 137 жаран үйлүү болду. Бул көбүнчө түндүк жактан болуп атат. Ош, Бишкек, Жалал ошол региондордон. Ушул ипотекалык боюнча, төлөмдөр боюнча сиздер бул Баткен областында мына жаңадан гана ипотекалык үйлөр, турак жайлар курула баштады. Ушул турак жайларды алууда демек биздин жарандар сиздерге кайрылып, сиздерден ошол кепилдик фондунан ошол үй берүүчүнүн сураган кепилдик күрөө баштапкы күрөө акча төлөмүнү сиздерден алса болот, ооба, мурда ушул бир эле ишкерлер юридикалык жактарда жанагы акционердик коомдор, жоопкерчилиги чектелген ишканалар же жеке ишкерлер, индивидуальный предприниматель, жеке ишкерлер кепилдик алып жүргөн. Буга чейин азыр ошол законго бир аз толуктоолор киргизилип, үй алганга дагы жөн жарандар, сиз менен бизге окшогон жөн жарандар дагы, эгер айлык болсо, бюджетте иштеген бюджетниктер болсо, кайрылып үй ала алат. Бул жанагы элдик банк менен гана иштешип атабыз азыр. Элдик банкта гана ошол мүмкүнчүлүк бар, ошол акча бар. Германиялык банктын каражатын беришет алар. KfW деген банк бар, Германиянын өнүктүрүү банкы. Ошонун каражатын элдик банк аркылуу ошол ипотекалык компания үй алганга бере алат. Ошонун баштапкы төлөмүнүн ал жерде 20-30% баштапкы төлөм болуш керек. Ошонун 10%-ын биз камсыз кылып беребиз. Баштапкы төлөмдүн 10%-ын. 10%-на чейин. Азыр эми законго дагы толуктоолор киргизилсе, мүмкүн 15-20%-на чейин да. Мисалы 5 миллиондук үй ала турган болсо, ошонун 30%-ы бул 1,5 миллионго чукул болуп калат да. Ошонун 500 миңин биз камсыз кылып беребиз. Демек калган миллионду ошол физикалык жак өзү акчалай түрдө банкка төлөйт дагы, и калганын ипотекалык компания төлөп берет. Жеке тараптар деле кайрылса болот экен, демек. Жеке тараптар дагы бир гана ошол элдик банк менен гана иштешип атабыз. Азыр келишим ошол элдик банк менен гана бар. Мына сиздердин кепилдик фонд орто жана кичи бизнес тармагын колдойт го. Анан ушул тармактагы биздин аялдарга болгон колдоо канчалык болуп атат да? Ошо мына сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, аялдарга дагы ушундай болуп атат. Сизден ошо кепилдик фондунан алган тараптардын канчасы 50% көрсөткүчү аялдар? Бизге кайрылып аткан, мисалы, Баткен облусу боюнча 2023 жыл, өткөнкү жылы биз 89 ишкерге кепилдик бердик. Жалпы суммасы 70 миллионго жакын болду да. Алардын ичинен жарымыга жетет, буюрса где-то 45%-ы аялдар болду.
эми аялдарга бир аз жеңилдиктер бар. Алардын эми ишмердүүлүгүн колдосок, бизге өкмөт тарабынан дагы ушундай буйрук бар. Аял ишкерлерди айрыкча өтө көңүл бургула деп, колдогула депчи. Ошондуктан кепилдик фонд дагы тез түрдө карап берет. Ушундай кепилдиктерди, насыяларды эгер кайрылган жарандар аялдар болсо 18 жаштан өйдө кайрыла алат, 65 жашка чейин. Кепилдик алуу үчүн эң биринчи ошол банкка кайрылыш керек. Бизде 18 өнөктөш банк бар. Алар ар түрдүү насыяларды берет. Ошол аларга кайрылып, арыз менен кайрылат. Банктар керектелүүчү документтерди сурайт. Анан күрөсү жетпей калса, арыз менен банк менен кардар экөө биригип бизге кайрылышат. Биз ошол жетпеген күрөөнү эсептеп 50%-на чейин, сураган сумманын 50%-на чейин камсыз кылып бере алабыз. Жакшы экен, мына кепилдик алуучуларга ушу мамлекеттик колдоолор жөнүндө айттыңыз да, аябай жакшы. Анан бүгүнкү күндө мына президентибиз баш болуп ушул Кыргызстанды жашыл экономикага өткөрүү боюнча аябай иштер жүрүп атат да. Анан биздин областтын аймагында дагы ушул бүгүнкү күндө ушул жашыл экономика тармагындагы алектенип жаткан ишкерлерге дагы колдоо боюнча сиздерден дагы ушундай бир болуп атабы колдоолор? Ооба, бизде кепилдиктин түрлөрү бар. Мисалы 10 миллион сомго чейин, 10 миллиондон өйдө корпоративдик кепилдиктер бар. 10 миллионго чейинки каржылоолордо кепилдиктерде бул чакан жана орто ишкерлер кайрылышат көбүнчө. Эми ошолордун эле катарында ушул жашыл экономикага өтө көңүл жакшы бурулуп атат. Бизде ошол атайын продукт бар. Бул тамчылатуу боюнча, тамчылатып сугаруу боюнча үйлөрдү, ошол дүкөндөрдү же бизнесиге керектүү жылуулатуу системасын коюу, жанагы холодильный системаларды орноштуруу, муздаткыч системалар болсо, ошондой багытта иштеп атабыз азыр. Банктарга кайрылса болот. Биз ошол жашыл экономикада дагы бизде атайын продуктубуз бар. Анан кошумча айта кетсем, ислам принциптери менен да каржылоо мүмкүнчүлүгү бар. Бакай банк менен бизде келишим бар. Бакай банкка кайрылса болот. Ал жерде товар оборотту көбөйтүү же техника алуу же ошол бизнести кеңейтүү максатында ислам принциптери менен дагы береке деген продуктубуз бар. Аны колдонсо болот. Мына биринчи ошол 2017 жылы ачылган дедиңиз, ошол 2016 жылы. 2017-ден баштап ишмердүүлүгүңүздөрдү жүргүзө баштагансыздар, Ошол жылдан бери жанагы үлүштүк пайыздын көлөмү канча эле, бүгүнкү күндө канчага жетти да ушул? Башында эле кепилдик боюнча мыйзамда бекитилген болчу. Бирок берилүүчү кепилдиктин суммасы, максималдуу суммасы 30 миллион эле болчу. Бир ишкерге. Азыркы учурда 100 миллион сомго чейин бир ишкерге бере алабыз. Бир ишкерге кепилдик бере алабыз. Бул чоң ири ишканалар дагы азыр бизге кайрылып атат. Аларды дагы каржылап бере алабыз. Мисалы, курулуш компаниялар, үй куруу компаниялар, анан чоң өндүрүш компаниялар бар. Мына Кадамжай районунда, Кызыл Кыя шаарында чоң ири ишканалар дагы кайрылат. Аларга дагы ошол бизнесин карап, талдоо өткөзүп, кепилдиктерди бере алабыз. И берип келе жатабыз азыр. Эң аз өлчөмү канча болду? Эң аз өлчөм бизде коюлган эмес, кээде 50 миң да жетпей калат. Ошол кайрылган учурлар болот. Себеби жанагы батирди же үйдү базар баасын өлчөп туруп, анан бир аз арзандатуу кылып туруп, банктар өзүнө күрөөгө алат. Ушул учурда жетпеген күрөөнү 50-100 миң, 200 миң ушундай эң минималдуу кепилдиктерди да беребиз. Мына кепилдик фондунун ушул артыкчылыктуу жактарын айтып берсеңиз, эмнеси менен алар биздин ишкерлер үчүн ыңгайлуу? Ооба, эң биринчи артыкчылык, мисалы айтайлы, ошол эле ишкер 3 миллион сом банкка кайрылды, 3 миллион сом алам деп бизнести өнүктүрүүгө.
банк айтат, күрөөнү сурайт дагы, ошол үйүнү мисалы бир эле үйү бар, ошону көрүп туруп айтайлык деди 1,5 миллион калайт. Анан ошол ишкер күрөөсү жетпей калат да. Күрөөсү жетпей калганда ишкерлер көбүнчө аларда эки эле жолу бар да, же азыраак сумма алыш керек ошол күрөөсүнө жетиштүү эле, же кошумча дагы күрөө табып келиш керек. Анан үчүнчү варианты бар, ошол жетпеген сумманы банктан албай эле бир үчүнчү же экинчи жакты инвестор кылып же партнер кылып алыш жолу бар да. Төртүнчү бул биздин кепилдик. Бул өтө жакшы күрөөнүн түрү, эң жакшы күрөөнүн түрү деп айта алам. Себеби кээ бир учурда мына эми табигый кырсыктар да болуп турбайбы? Жер титирөө, селдер болуп турат, анан базарлар күйүп кетип атат, өзүңүз көрүп атасыз да. Ар кандай форс-мажор. Форс-мажор буну алдын ала билбейбиз. Бул Алланын ар түрдүү сыноолору да биз үчүн. Ошол учурда банк өтө мындай оор абалда болуп калат да. И кардар дагы, и банк дагы. Себеби күрөөнүн баасы өтө төмөндөп кетиши мүмкүн да. Ошол жерде сел жүргөндө мисалы үй жабыркашы мүмкүн. Ушул учурда кепилдик бул ушул камсыздандыруу катары калат да. Страховка катары болуп калат. Биз кардарларга эмнени сунуштайбыз? Ушул күрөөсү жетпей калган учурда биринчи кимге барат? Эми ата-энесиге барат да. Апа, мен ушундай арзан насыйга алып атам, күрөөм жетпей атат деп ата-энесине кайрылганда, ата-энеси жактырбашы мүмкүн ал проекттичи. Балам койчу. Арзыраак эле азыр иштетчи деши мүмкүн да. Же тууганына барат, бир тууганыга барат, же досуга барат, же кошунасыга барат. Эми алар дагы кошунасы, тууганы ошол үчүнчү жактагы өзү бир учурда үйүнү сатышы мүмкүн, алмаштырышы мүмкүн да, кайра курушу мүмкүн, ошондо документи керек болуп калат. Ошол учурда банк менен кардардын ортосунда ушундай түшүнбөстүктөр, кошумча мындай машакат болушу мүмкүн да. Ал документти чыгарам деши мүмкүн, мен үйүмдү сатып атам деши мүмкүн да, нар үчүнчү коюп берген жак. Ушул учурда эң жакшы, анан Кудай сактасын, кээ бир ушундай учурлар болуп калат. Күрөө коюп берген үчүнчү жак дагы айтышы мүмкүн, мага да бир 500 000 керек эле, алып бербейсиңби депчи. Ошондой учурлар болуп калат. Ушундай абал түзүлгөндө биздин кепилдиктер эң жакшы күрөөнүн түрү. Себеби бул мамлекеттик ишкана өзү ишкер үчүн, и банк үчүн өзүнүн кепилдигин берип атат да. Буну башка эч ким ала албайт да. Жоопкерчиликтичи, ошондой чоң жоопкерчилик да. Биз мындайча айтканда банк үчүн и ишкер үчүн страховкасыбыз да, мындайча айтканда. Өтө жакшы күрөөнүн түрү. Жакшы экен. Ошол биздин кепилдик менен кардар өзү сураган каржылоону толугу менен алат. Бул банк үчүн дагы жакшы. Банк дагы ошол тобокелчилиги минималдуу. 50-50 болот да. Тобокелчиликти биз дагы алабыз өзүбүзгөчү. Жоопкерчиликти алып атабыз. Эгер кокусунан Кудай сактасын, жер титирөө болуп калат, сел болот, ошол үй жабыркайса, ошол мүлкү биз төлөп берүүгө даярбыз да ошол акчаны. 100%. Канча калган болсо, калдыгы ошол биздин кепилдиктин. И төлөп берүү учурлар дагы болду. Мына бизде билесиз, ошол Паткен окуясында да 3 ишкерибиз жабыркаган болчу. Биз толук менен төлөп бердик ошол кепилдиктерибизди. Ошол чек арага жакын жашаган ишкерлер, дыйкандар сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Эгер күрөөсү жетпей калса, банк үчүн банктардын баары билет бизди. Банкта биздин маалыматтарыбыз бар, баардын адистерди окутуп койгонбуз, ал жерде үйрөтүп, кандай учурда кандай кепилдикти колдоно алышат. И биздин жарандар күрөөсү жетпеген учурда биздин өнөктөш банктарга кайрылса болот. Банктардан сырткары 3 фонд бар. Бул Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду, Кыргыз-Венгер фонду, Кыргыз-Өзбек фонду, микрокредиттик компаниялар бар. Үчөө алардагы. Ошол жалпысынан 20дан ашык 26 өнөктөшүбүз бар. Баары менен жакшы иштеп келе жатабыз. Сиздерде ишкерлерге карата мындай консультативдик кеңешме берип дагы ушундай бир өздөрүнүн тармагы боюнча кайрылса, аларга кеңеш берүүгө дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр болобу ошондо? Ооба, биз өзүнүн бизнесин кандай өнүктүрө алат. Ошол жаатында дагы биз өзүбүздүн кеңештерди бере алабыз. Андан сырткары бизнес план түзүү боюнча
эгер ишмердүүлүгү бар, ошону кеңейтүү же жаңы бизнестин бир түрүн, ишкердүүлүктүн жаңы бир түрүн ачам десе, мисалы айтайлы нан бышыруучу цех ачам десе, содасы бар, анан ошого да бизнес план түзүп беребиз. Ар түрдүү суммада, бирок ал акылуу сөзсүз. Анан кошумча дагы бизде алдын ала берүү, алдын ала кепилдиктер бар. Алдын ала берилүүчү кепилдиктер. Бул учурда ишкерлер бизге кайрылат түздөн түз, банк аркылуу эмес. Бизге келишет, биз кеңешип, сүйлөшүп, анан бизнесин талдап, анализ өткөзүп, анан канча бизден кепилдик ала алат, ошону бере алабыз. Мисалы үчүн 1 миллион сомго чейинки сертификатты беребиз. Ошол сертификат менен кардар 3 айдын ичинде Баткен облусунун ичинде же башка облустарда банктарга кайрыла алат. И биздин кепилдик ошол 3 айдын ичинде иштейт. Банктан эгер каржылоо ала турган болсо, мисалы 3 миллион же 5 миллион алса, ошонун миллион сомун биздин кепилдик камсыз кылып берип атат. Күрө түрүндө. Жакшы экен, мына биздин Кыргызстанда ошол финанс рыногунда сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр, банктардын ишмердүүлүгү көп нерсе ошол жарандардын финансылык сабаттуулугуна дагы көбүрөөк көз каранды деп ойлойм да. Канчалык биздин жарандарыбыз финанс жагынан сабаттуу болсо, ошончолук алардын иши да ийгиликтүү болот, и сиздерге дагы жана тобокелчиктер азыраак болот деп ойлойм да. Анан ошол сиз кандай ойлойсуз, ошол финансылык сабаттуулук канчалык биздин жарандар үчүн, ишкерлер үчүн айрыкча маанилүү? Туура айтасыз, ишкерлер үчүн, бир гана ишкерлер үчүн эмес, жөн жарандар үчүн дагы финансылык сабаттуулук өтө керек. Азыркы замандын талабы бул эң актуалдуу маселелердин бири. Акчаны башкаруу, акчаны эң биринчи акчаны табуу, кантип табыш керек акчаны. Акчаны сактап калуу, андан кийин акчаны көбөйтүү боюнча дагы бизде атайын бөлүмдөр бар. Финансылык сабаттуулукту көтөрүү боюнча. Бул Бишкекте, анан биздин сайт аркылуу дагы бизге кайрылса болот, бизге түздөн түз кайрылса болот, биз өзүбүздүн кеңештерди беребиз. Биздин эшиктер дайым ачык. Ушул облуста биздин филиалыбыз Баткенде, Нургазиева 26, беморал кайрылса болот. Керемет банктын алдыдабыз, жаныбызда. Адан атайын окуулар да болуп турат ишкерлер үчүн биздин офистерде, биздин головной офисибизде Бишкекте болуп турат. Студенттер үчүн, ишкерлер үчүн финансылык сабаттуулук боюнча дагы жакшы иштер болуп атат, буюрса. Мына сиздердин кепилдик фондунун кепилдик колдоо үлүшү жылдан жылга өсүп баратат деп айттыңыз. Мына айрыкча акыркы 3 жылдын ичинде ушундай чоң өзгөрүүлөр болуптур. Быйылкы мына 2024 жылдын дагы мына 9 айлык жыйынтыгына чыгарып турабыз. Негизи буга чейинки ишмердүүлүгүңүзгө караганда быйылкы жылдагы ишмердүүлүк кандай болду? Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Быйылкы жылы биз мына азыркы учурда 63 ишкерге жардам бердик. Жалпы суммасы 66 миллион сом болду. Азыркы учурда 66 миллион сомго кепилдиктерди коюп бердик. Эми жалпысынан эгер биздин кепилдик фонд бардык облустарды эске алганда, Бишкек менен жалпысынан 10 миңден ашык кепилдиктер берилди. Бул ушул 8 жылдык жүзүндө 10 миңден ашык кепилдиктер болду. Жалпы каржыланган кепилдиктердин суммасы 15 миллиард сомдон ашты. Азыркы учурда Бул демек аябай эле аз го. Мисалы республика боюнча миллиардтарды айтып атасыз, 15 миллиардты. Анын ичинде Баткен областында болгону 66 миллион болуп атат да. Бул аябай эле төмөнкү көрүнүш да. Анан кандай кылып муну көбөйтүүнүн үстүндө иш алып баратсыздар? Көбөйтүү, туура айтасыз, бул банктагы берилип аткан насыялоо, каржылоого салыштырмалуу. Мисалы биздин Баткен облусунда бир айда, бир айдын ичинде эле жок эле дегенде 500 миллион сом насыялар берилет да. 500 миллион сом. Эми ошонун ичинде бул бардык банктарды эске алганда да, ушул 18-20дан ашык банк бар. Анын 18 эле биздин өнөктөш. Бардык банктардын элге берген, ишкерлерге берген акчасы
ай сайын ушул орто эсепте бир 500 миллион сомдун ичинде да 500 миллион сомго жетет. Эми анын ичинде биздин үлүшүбүз өтө аз болуп атат азыркы учурда. Бул бир 1-2% эле болуп атат да анынчы. Эми бул өтө аз, буну көбөйтсө болот, потенциал өтө жогору. Эмне себептен аз берилип атат? Себеби биздин көп жарандарыбыз, көп ишкерлер маалыматы жок. Биздин кепилдиктер азыр эми соц тармактан аркылуу, мына сиздерге рахмат, көптөн бери келип атабыз түз эфирлерге. Сиздер аркылуу дагы ушул маалыматыбыз жетип калса ишкерлерге жакшы болот. Анан биз ушул Instagram, Facebook, Telegram, YouTube аркылуу дагы биздин маалыматтар бар. Аны ушул жөн эле издесе чыгат, интернетке жазып туруп эле. Биздин маалымат өтө кенен жайылган. Эми буйруса, ушул сиздердин жардамыңыздар менен, банктардын, өнөктөштөрдүн жардамы менен буйруса биздин кепилдиктердин саны көбөйөт деп ойлойбуз. Ишкерлер өзүнүн капиталдарын чоңойтот, чоң ишканалар пайда болот бизде. Азыр деле иштеп атат, чоң ири ишканалар менен иштешип атабыз буйруса. Жакшы, Канмет Асылбекович, мына берүүбүздүн соңунда сизге жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүп берсек да, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиз биздин кичи орто бизнес ишкерлерине, жалпы эле жарандарыбызга ушул кепилдик фондунун боюнча кайрылсаңыз болот. Рахмат. Эми Алла Таала ар бирибизге күн сайын мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Ушул алдыбыздагы ушул чоң максаттарга жетүү үчүн, эгерде сиздерде каржылоого муктаждык болсо, анда сиздер түздөн түз ушул биздин банк өнөктөштөргө кайрылсаңыздар болот. Ал жерде сиздерге сапаттуу кеңештерди бере алышат и сиздердин муктаждыгыңыздарга ылайык каржылоону ала аласыздар. Анан ушул каржылоо дегенде эле, насыя дегенде эле анда көп алыштын кереги жок. Өзүңүздүн ушул жеңил төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Ал насыяны кыйналып калбашыңыз керек. Ошого мен айтам, ушул биздин кепилдикти пайдаланыңыздар. Ар бир ишкер үчүн, ар бир юридикалык жагы үчүн биздин кепилдиктер эң жакшы күрөөнүн түрү. Ушул ишиңиздерде чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң кирешелерге жетиңиздер. Алла Таала колдосун, баардыгыбыздын ушул максаттарыбызга Алла Таала береке берсин дейм. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Мына биздин берүүбүздөн кийин сизге сиздин ушул кепилдик фонду боюнча суроолор биздин телекөрүүчүлөр тарабынан аябай көп болот. Эгер мүмкүн болсо сиздин телефон номериңизди айтып койсоңуз, ушул биздин жарандарыбыз кайрылса, ушул өздөрүнүн дагы маселелери, суроолору болсо сизден жооп алса. Телефон номерибиз 0550 05 36 22. Бул Мегаком и Билайн 0773 71 46 17 номерине дайым чалсаңыздар, күнү түнү жардам берүүгө даярбыз. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүн биз кепилдик фондунун ишмердүүлүгү туурасында сөз кылдык. Ал эми берүүбүздүн коногу Токтосунов Канмет Асылбекович, кепилдик фондунун Баткендеги филиалынын директору болду. Ал эми берүүнү мен Мамажан Молдоев алып бардым. Саламатта калыңыздар.